Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli жана ырайымдуу Аллах субханаху ва тааlanын атымен баштап, тагдырыбызга ушул күндөрдү жазган Аллах субханаху ва тааалага чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мужахид байкелер. Аллах субханаху ва таала кээ бир сүннөттөрдү кылган. Аллах субханаху ва таала бир кайсы закондор бар, бир кайсы мыйзамдар бар Куранда. Аларды албетте Аллах субханаху ва таала бизге Куранды эмне үчүн түшүргөн десе, Аллах субханаху ва таала Куранды бизге бул дүйнөдө бизди жетелеп, Аллахтын алдына барганда бизге нур болуп, жана ошол пенделерди зулумат, караңгылыктан жарык нурга чыгаруу үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбар жана ошо пайгамбарга Куранды түшүргөн. Бүгүн биз урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир мужахид байкелер көрөбүз, же болбосо кээ бир Аллах жолуна хижрат кылып, Аллах жолуна жихад кылайын деген байкелерди көрөбүз. Ал байкелер болсо ар кандай суроолор менен кайрылышат. Барсам өлүп калам, барсам жарадар болуп калам, мен баргандан кийин балдарым эмне болот, мен баргандан кийин аялым эмне болот, андай мындай деген өтө көп ар кандай суроолор келет жана аларды биз угабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мужахиддер, бүгүн биз Аллах субханаху ва тааланын аятын эскертип, бул аятта болсо урматтуу байкелер, Хадж сүрөсүнүн 1-2 аяты. Аллах субханаху ва таала ушул аятта мусулмандарга бир эскертүү берип, мусулмандарды ушундай момундарды бир эскертип, Аллахтан, Аллах өзүдөн коркууга ушул момундарды эскертип ушул аятты түшүргөн. Бул да болсо я айюхан нас иттaqu раббакум. О адамдар, Аллах субханаху ва таала адамдардын жалпысына кайрылып атат. О адамдар, акылыңар барда, эсиңер жайда экендигинде Аллахтан, силерди жараткан Раббиңерден коркула дейт. Бүгүн шултоңор анысы бунысы бүттү. Бүгүнгү жашоо эртең түгөйт. Бул жашоо түбөлүк эмес. Ошондуктан башка бир аятта Аллах субханаху ва таала эмне деди? Я айюхаллазина аману тaqullah вал танзур нафсум ма каддамат лигад. О Аллахка иман келтирип момун болгондор, өздөрүнүн момунбуз, биз мусулманбыз, биз Аллах дини менен жашайбыз деген адамдар. Аллахтан, Раббиңерден коркуп, эртең Раббиңердин алдыга барганда эмне даярдап койгоңорду бир карап көргүлө деди. Ар бир нафс ким экендигине карабастан, чоңбу кичинеби, авторитетпи авторитет эмеспи, ар бир нафс эртең Раббтын алдында турганда, Аллахтын алдында турганда жалгыз турат. Аллах аны жалгыз турууда тартат. Бүгүн анын жанында бирөөлөр туруп, адвокаты же болсо телехранители бирөө туруп ага жооп бериши мүмкүн. Бирок эртең Аллахтын алдыга барганда, ар бир адам Аллахтын алдында жалгыз турууда турат. Ошол күндөн Аллах коркула деп атат. Бүгүн биздин тема, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахтын суроо жообу өтө катуу. Аллах субханаху ва таала суроо жоопко тарта турган болсо, bundan кутула турган шанс өтө кыйын, жок нерсе. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп, саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах бул дүйнөдө тирүү кезинде жаннаттан, бейиштен Каусар суусуну берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах көпчүлүк фазилет жана көпчүлүк неаматтарды берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын алдына чыкты, аршка, жана Исра Ми'ражга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды Аллах күнөөлөрүнүн баарын кечирди. Пайгамбар күнөө кылган эмес Аллахка. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган дуасын караң. Дуа кылганда Аллахумма хсибни хисабан ясира деп Аллах субханаху ва тааладан жалбырап, көздөрүнөн жаш чыгарып дуа кылат эле. Я Рабби, эртең сен мени суроо жоопко тартасың. Сен мени элдин алдында суроо жоопко тартканда, мени оңой, жеңил суроо жооп кылып ал деп пайгамбар Аллахтан дуа кылып сурайт. Биз түнү күнү Аллахка күнөө кылгандар, ибадаттарыбыздан күнөөлөр көбүрөөк. Тил менен, көз менен, кулак менен, дене менен ар кандай күнөөлөр өтө көп. Биз билген жана билбеген. Биз ушунча күнөөкөр пенделер эртең Аллахтын алдында кандай суроо жоопко турабыз? Эртең Аллах бизди сурай турган болсо, анда эртең Аллахтын алдында кандай биз суроо жоопко турабыз? Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз эскерте турган аят Аллах субханаху ва таала жалпы инсандарга кайрылып, я айюхан нас, о инсандар, о адамдар, иттaqu раббакум, Раббиңерден коркула дейт. Инна залзалата саати шейун азим. Шындыгында
Kıyamet bolgon kezde, kıyamet jakındaganda же kıyamet bolgonda, kıyamatda jer titrөө жана kıyamatın zalzalası bolot. Жүрөктөр titrеп kalat. Al ötө kıyın jana ötö çoң deyт Allah subhanahu wa ta'ala. Kıyamatın zalzalası ötö bir korkunçtu nerse deyt. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ. Oşol günü kıyamet bolgonda barlık insanlar Allah'ın alında esep kitepke turgan kezde Allah subhanahu wa ta'ala peygamberge emrede otar. يَوْمَ تَرَوْنَهَا Oşol günü adamlardı karasan enesi emçekide emizip жүрген balаны unutup kalat. Emçek emip atkan bala enesini unutup kalat. Emizip oturgan ene balasını unutup kalat. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Boyda var ayallar, boyda var kelinler, boyda var nerseni düşürüp koyuşat. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى Adamlar özü maska okşup kalgan bolot. Контюжный деп коет бүгүнкү күнү. Маска окшоп калган болот. Эмне болуп атканын түшүнбөй калат. Аллахтын эсеп китеби башталыштан мурда бул, башталгандан кийин башка. Вама хум бисукара Аллах булар мас эмес дейт. Аллахтын азабы өтө катуу. Аллахтын азабы өтө катуу экендигин булар сезип турат. Суроожордон кандай өтөт экенин деген суроолорду кыйнап атат. Ал күндө Аллах субханаху ва таала башка бир аятта сыпаттап يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Al күнү bir туғандан качат. Wa ummihi wa abihi Ata eniden kaçar. Eni atadan kaçar. Wa sahibatihi wa banihi Bir tuğandan kaçıp başlaydı. Başka bir ayette wa fasilatihi allati tu'wi İşenip arkasından жүргөн cemaat. Bugün bir işengen cemaat fasil katibası boluşu mümkün. Oşol sen işengen katiba, sen işengen fasil cemaat erteң senen kaçar. Sen anan kaçasın. Likulli imri'in minhum yawma izin şa'nu yughni. Al күнү урматтуу мусулман bir tuğanlar Allah bizi saktagан bolsun. Allah bizi öz mehrimine alıp, öz rahmatına alıp, Allah bizi beyişe iline kılgan bolsun. Al күнү Allah subhanahu wa ta'ala likulli imri'in minhum yawma izin şa'nu yughni. Har bir insan özünün başındagı kaygısı özgö жетiştүү deydi. Har bir insan özünün probleması var. Har bir insan başında özünün tүйшүгү var. Başka hiç kimde oylamaydı. Bugün tünümen uktavay, tünü günü iştep, kıynalıp жүргөн, Moskvada iştep жүргөн ata ene balasını oylagan, erten kıyamet günü onu satanı. Bugün baldar atasının balakası bolup, atasının baylığından faydalanıp, enesinin baylığından faydalanıp жүргөндөр, erten ene atanı unutat. Al günü Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ dedi. Öte Allah'ın azabı katık. Allah'ın azabı öte katık. Allah subhanahu wa ta'ala bizi saktagан bolsun. Uşul günden kançık kutulsa bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ayık hadisinde bu gündörde öte köp sıfattap uşul gündörden kutuluş yolları da var. Bu emne dese urmattуу musulman bir tuğandar. Biz murdagı sabaklarda da aytkanбыз, azırgı sabaklarda aytabыз. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yoluna çıkıp soğuşkanlardı, Allah yoluna çıkıp soğuşup, kapılarga karşı cihat kılıp, kapılarda öldürüp, jana kapıların kolundan ölgönlerdi, öldü dep aytpagıla deydi Allah. Alardı öldük dep eseptebegile deydi. Allah özü ayatta bel ahya'un inda rabbihim Allah Rabbisinin aldığında tiriyor deydi. Alarda Allah tünükünü rızklarını berip otar. Allah'ın aldığında tiriyor. Alardı öldü dep aytpagıla deydi. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Muna Allah'ın bergen nimetı. Muna Allah'ın bizge İslam dinini keltirgen İslam nimeti, İslam nuru. Allah'ın azabından kutulu. Allah'ın aldığında esep kitepte turganda ne dep cevap berem degenler. Bugün senin mal mülkün, senin dünyön Allah yolunda cihat kıldan Allah'ın mehriminden karmay turgan bolsa al senin için fitne. Allah yoluna çıkıp soğuşkanlardı
жана ошо согушуп капыларды өлтүрүп, капылардын колунан өлгөндөрдү өлдү деп айтпагыла, жана аларды өлдү деп эсептебегиле. Алар Раббисинин алдында тирүү, алардын Раббиси аларга рызыктарын берип турат. Фарихина бима атахумуллаху мин фадле. Аллах аларга берген фазилетке алар өтө бир кубанычта. Алар өтө бир бактылуулукта. Аларды Аллах түбөлүк бешке киргизди. Аларга эч кандай суроо болбойт, эч кандай жооп болбойт. Аларга кыямат кайым болбойт. Ва ястабширuna биллазина лам ялхaqu бихим мин халфихим. Алардан кийинки келелек Аллах жолунда жихад кылып жүргөн шахид боло элек. Аллах жолунда капыларды өлтүрүп, Аллах ошол мужахидтердин колу менен капылардын жазасын берип, динди, ислам динини алдыга көтөрүп, ислам дини бийик болуштук мужахидтерди алар менен сүйүнчүлөйт. Силерге коркунуч болбосун. Эч кандай коркпогула, эч кандай кыйынчылык келбесин. Албетте сабыр кылып, ушул жолдо бекем туруп, капыларга каршы туруп, момундарга бир мээримдүү болуп, ырайымдуу болуп, момундар менен болуп, мусулмандар менен болуп, капыларга каршы катуу болуп, капыларды өлтүрүп, капыларга каршы урушуп, динди коргой турган болсоңор, Аллах силерге өтө бир чоң неаматтар, өтө бир эсеп китепсиз, баасыз түбөлүк бейиштер топтоп койгон. Ал бейиштерди Аллах субханаху тааля бизге насип кылып, Аллах субханаху тааля бизди да ошондой бейиштерге киргизген болсун.